Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Allah Taala barımızın tutup atkan orozalarımızды kabul etsin. Jana Peygamber Muhammed Aleyhisselam hadisi var. Likulli şeyin zakatun ve zakatun nefsi as-savmu. Her bir nersenin zeketi var. Alemin nafsinin zeketi bu oroza karmao dep. Zeketi degende maksat тазалай турган нерсеси деген сөз. Мысалы, кимдир бирөөнүн 40 кою же 40тан көп кою болсо, сөз түрдө коюнан зекет чыгарып бериш керек. Ошондо кою эмне болот? Ал үчүн мисалы 40 кою боло турган болсо, же 50 кою боло турган болсо, бир койду бечара бир тууганына бериш керек. Өзүнүн бир туугандарын баштайт. Андан таба болбосо атасы менен бир тууган. Айтор ошентип бере турган болсо, калган койлору бул үчүн эмне болот? Адал болот. Бул деген сөз бөлүш деген сөз. Баягы тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр дегендей. Эгерде бир жылда бир жолу мисалы мамлекетте эле мына суу, ысык суу, жылуулук жана башка нерселер дагы бир жылда бир жолу эмне кылат? Тазалайт эмеспи, токтотуп коюп. Мына ошол сыяктуу салыштырмалуу мисал келтирип атабыз. Адамдын жан дүйнөсү, мына напсиси, каалоосундагы бир жылда бир жолу бир ай бою напсини тарбиялоого ушу орозо чоң мүмкүнчүлүк экен. Мисалы кимдир бирөөгө ачуубуз келиши мүмкүн. Ачуубуз келип атканда мен орозомун да кой ачууланбай эле коеюнчу деп. Же болбосо бирөөдөн акча аласыз, бирок бир жаман адатыңыз бар. Акчаңыз болуп турса деле сүйрөп анан бөлүп берип, ошону жаман адат кылып алган болушуңуз мүмкүн. Ошондой жаман адатты эмне кылыш керек? Токтотуш керек. Кой, мен орозо кармасам, бирөөдөн карыз алдым. Акчам деги бар. Кой акчаны берейин өз убагында деп бериш керек. Же болбосо убадалашасыз, убадага эч качан эмне кыласыз? Эми атайын аракет кыласыз. Акыбалыңыз жетпей калса, мүмкүнчүлүгүңүз жетпей калса, күчүңүз жетпей калса башка маселе. Атайлап туруп деле убаданы эмне кылып коесуз? Бузуп коесуз. Баягы жоктун атасы өлгөн деп коет мындайларга кайманат. Эртең мондой бир 10 гектар жер аренда алып, бедесеп, ошонун чөбүн чаап алып, мал келгеч иштетпейлиби десе, эмне дейт? Ооба дейт, бирок жаз келер менен жанагы киши жок. Силер аракет кыла бергиле, анан мен дагы аркаңардан келип калам дейт, бирок келбейт. Мына ушул сыяктуу адаттарды, жаман адаттарды эмне кылат экенбиз? Орозо кармаганда напсибизди тарбиялайбыз. Жана ошондой эле сооптуу иштерге аракет кылууга, жана күнөө иштерден тыйылууга, напсибизди, жан дүйнөбүздү баскан турганыбызды, мындайча айтканда, жакшы кулук мүнөздөр менен мүнөздөлүп, тыюу салган нерседен тыйылганга орозонун шарапаты менен өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган темабыз ат-таравих, таравih намазы. Тарави деген сөз, тарвиха деген сөздүн көптүгү эс алдыруу, рахаттай жан дүйнөнүн рахатына эмне кылуу, бөлөө. Мындайча айтканда жан дүйнөсүн тынчтандыруу, мындай бейпилдикке бөлөө деген сөздөн чыгат. Ошонун көптүгү таравих, ошо таравилер деп которулат. Анан бул тарави намазы суннатун муаккадатун, бул Ханафи мазхабы боюнча бекемделген сүннөт. Al-Bahr Rayiq деген китепте келет. Алымдар талашып атпайбы? Пайгамбардын жактан 8 рекет окуса, силер неге 20 рекет окуйсуңар деген бүгүнкү күндө коомдо анча пикирлер айтылып калат. Бирок биздин устаздарыбыз, ата-бабаларыбыз бардыгы адатта 20 рекет өзгөчө Орто Азия элинде. Бизде 20 рекет окуп келген деп устаздарыбызга айткан, биздин устаздарыбыз бизге айтты. Эми биз кийинки муундарга эмне кылып атабыз? Айтып атабыз. Себеби буга Мухтасар Лукая китеби, Шар Лукая, Хидая китептери, анын шархтары Фатыл Кадир, Нихая, Биная деген шархтарда эмне болот? Ага далил болуп берет. Анан бизде демек 20 рекет окуу эмне болуп калган? Ушуну окушубуз керек деп адаттанып калганбыз. Ошон үчүн Al-Bahr Rayiqта айтат, 12 рекети мустахаб, 8 рекети сүннөт деп. Баягындай өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дегенде. Бирок экөөнүн тең бириктирип эмне дейбиз? 20 рекет окуу сүннөтүн муаккадатын деп Мухтасарда эмне кылган? Чекит койгон. Демек 20 рекет тарави намазын окуу бекемделген сүннөт деп биз эмне кылабыз? Итикад кылып, Ханафи мектеби ушундай деп амал кылабыз. Жана муну жамаат менен окуйбуз. Мисалы, куптан намазы келе турган болсо, куптан намазын фарзын окуйбуз. Артынан 2 рекет сүннөт окуйбуз. Анан витир важип намазын окуп алып туруп, анан 20 рекет окусак болот. Же 20 рекетти окуп алып туруп, анан кийин витир намазын окусак болот. Витир намазын баарыбыз билебиз.
Ramazan ayынан бөлек айларда biz cemaat менен окуйбуз. Ramazan ayında, Oroza ayında gana cemaat менен окуйбуз. Кадимкиде жария окулат, кунут дубасы гана менен купия окулат. Жана тарави намаздын ичинде Kur'an hatımdı bir sere okup bütürü bul sünnet. Bul Hanafi mektebinde uşunday. Cemaat bayağınday jalkolonso, jönele bir kısa sürelmen okup koyboyluu dese dagı emne bolot? Taştalbayt деп. Бирок биздин чөлкөмдө карылар дайыма табыла бербегендиктен 10 сүрө менен да окушкан. 10 сүрөнүн аяттарын эсептесек 6600 канча аят бар эмеспи? Ошого дал келет. Bir ayın içinde. Ошого bir salıştırуу иретинде, ушул bir Kur'anды хатым кылгандай болуп калса экен деген ой тилекте 10 сүрөмөнде не кылып келишкен, окуп келишкен. Бирок күнүнө bir paradan окуган жакшы. Мисалы мен Москва районунда иштеп атпаймынбы? Москва районунда мисалы мурун белгилүү bir мечиттерде гана окулса, айталы bir 5 мечит, 6 мечитте. Быйыл дагы 5-6 мечит дагы кошулду. Эмне үчүн биздин эл даяр болуп калды? Bölük meçitlerde Kur'an hatım okuydu eken. Biz de bir yılda bir gelgen Ramazan ayında Kur'an'da hatım. Hatım degen söz Kur'an'dı başından ayağına çeyin okup çıkıp degen söz. Anan sol Kur'an'dı başından ayağına çeyin okup berse bir karkayız. Biz ardından ıktıda kılıp uyup okusak, biz dağı Kur'an'dı odarıp çıktı degen soğuk iyi olsak dep. Buna bugünkü günde cemaatlar karapayım el dağı ne oldu? Dayar bolup atacak. Buna bul dağı bir top sүйүнүч, жакшы кабар. Ошон көрүнүштөр бүт эле райондордо бар, жок эмес. Эми Имам Азам рахматуллахи алейх билесиздер, биз шарият мындайча айтканда пайгамбарыбыз хадистерди айткан, аяттарды эмне кылды? Бүт баарын Жабирил алейхиссаламдан кандай чүлгөмдө ошол бойдон айтты. Аны сахабалар эмне кылды? Бүт баары жатташты. Анан кайра алар китеп болуп түштү. Усман Rodyananhunun ne kıldı? Rodyananhunu caz deşti. Hazreti Abu Bakr men Hazreti Umar öküm ne kıldı? Gengeşip Kur'an'dı bir kitapka çürbesek bolboyt dep çürüştü, жазышты kitap betine. Anan keyin bирок başından ayağına çeyin munogu darat kitabi, munogu namaz kitabi, munogu orozo, munogu zeket, munogu acılık, munogu soda kitabi, munogu barımta kitabi, munogu sot bolu, kazılık dep koyt. Sottun ökümü kандай bolot? Ошол китептерин бар бөлүк кылып жазган бул Ханафи мектеби. Имам Азам биз Ханафи мектебин карманабыз да, Имам Азам жолундабыз дейбиз го. Баягы атабыздан да сону сиңирилген бул жалпы элге. Бул бүгүнкү күндө бүгүн айтылбай, аябай аксап атат бүгүнкү күндө. Ушул эрежени кайра башынан жаттабасак жакшы болмок. Баягы жаттым тынч, жастыгым кенч, тилегеним ыйман, тилим Кур'ан, Кудайдын кулумун, Muhammed'in ümmetimin, 4 çariyardın dostumun. Bu Pers dilinde aytılıp kalan, çoriyar degen 4 dostun degen söz. 4 çariyardın dostumun. Alar Abu Bakr, Umar, Usman, Ali dep aytышкан. Mına uşul 4'ü Abu Bakr, Umar, Usman, Ali. Allah Taala bulardan razı olsun. Uşular menin dosum. Jana İmam Azamdın jolundamın. Dep turup 7 jolu kelmeni keltirip La ilahe illallah, La ilahe illallah dep 7 jol aytып, 7-синде Muhammadur Rasulullah dep turan. Оң жан башы менен жаздантып, биздин чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз СССР'нин убагында эмне кылган? Ушундай тарбия менен бизди калыптандырган. Мындайча айтканда келме менен чоңойгонбуз баарыбыз. Ошондой чочулап, түшүнөн чочуу, эшикте түндө калып кала турган болсо мал айдап же суу алып келат кеч калса, ушул келмени айтып, үйгө жетип алыш керек. Келмени айтып, адам өзүн өзү коргоп, бекем туруштук менен бир коркпой үркпөй үйгө жетип алуунун жолун ушундай биздин ата-бабаларыбыз койгон. Демек биз ата-бабалардан акылды болуп кете албайбыз дегенди айткым келип атат. Мына İmam Azam rahmetullahi aleyh'tin jolun bizdin elibиz ne kılıp kelgen, karmanıp kelgen. Oşon üçün Ramazan ayında bir jolu Kur'an'da hatım kılıp alуу bizge de adat bolup kalgan. Emne üçün aytken sebebi İmam Azam rahmetullahi aleyh özü gündüzü bir jolu hatım kılgan. Kur'an'da başından ayağına çeyin. Tündösü dağı bir jolu başından ayağına çeyin hatım kılgan. Demek bir günde kanç jolu oldu? 2 jolu. Jana cemaat menen Ramazan ayı içi boyu bir jola hatım kılgan deydi. Bundan gelip çıkat tarawih namazda gününe bir jolu bir paradan okugan degen söz.
Кадыр кечесине барып анан түгөнөт. Демек бир барак кошуп, же болбосо бир пара эки барактан кошуп отуруп каркелер аябай жакшы билет муну. Кээде бир жарым пара кылып, кийинки күндөр бир пара кылып, айтор ошентип туралап барып, Кадыр кечеси, Кадыр түн күнү, ошол күнү Куранды эмне кылат, жыйынтыкташат, анан жалпы бата тилектерди айтышат. Демек Имам Азам рахматуллахи алейх Рамазан айында, ороза айында 61 жолу Куранды хатым кылган деген. Хидая китебинин ачыктамасы Фатхул Кадир деген китеп бар. Ошол китепте айтылган ушул маселе. Дәвр Имам Азам рахматуллахи алейхтин баскан турганы боюнча дәвр айтып кетсек, бул билесиздер, Имам Шафи айткан. Шариат илими дегенде, фиq дегенде, дароо эле Имам Азам рахматуллахи алейхтин үй бүлөсүн түшүнгүлө дейт. Бул деген сөз мектебин түшүнгүлө. Ошонун жолун түшүнгүлө. Анткени себеби бүт баарын пункт менен ордуна койгон ушул киши. Мисалы, менин балам же сиздин балаңыз, же кошунабыздын баласы мамлекеттик деңгээлде бир сот болуп иштейм десе, атасынан өткөн сынчы жок да. Атасы айтат экен да. Балам, эгерде сен казы болуп иштей турган болсоң, казы деген арабча термин. Бүгүнкү мамлекеттик термин эмне дейт? Сот дейт. Балам, сен казы боло турган болсоң, сот боло турган болсоң, мына кекиртегиңди эмне кылышың керек? Кыйышың керек. Анткени ата-бабам эмне деген? Кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деп. Анан эгерде пара алып, тигинде мындай кыла турган болсоң, балам, сен ага жарабайсың. Ушунчалык каралган, эки адам бирдей отурса, экөөнү тең эмне кылыш керек? Бирдей караш керек. Бирдей мамиле кылыш керек. Бирин жакын кылып, бирин алыс койгонго да болбойт. Ушунчалык этият болот. Ана ар кимдин үйүнө кирип чай ичкенге да болбойт. Эгерде менин балам эгерде казы болуп иштейм десе. Мына шарият ушунчалык каралган. Ошонун баардыгын иреттеген ким? Имам Азам рахматуллахи алейхтин мектеби. Имам Азам рахматуллахи алейх бул ушунчалык илимди терең алган, катуу окуган, керек болсо чыга турган кадрларына да көңүл бурган. Мисалы Имам Абу Юсуф деген окутуучу болгон, казы болуп өткөн, сот болуп өткөн. Ушул киши жетим өсөт, апасы экөө үйүндө тиричилик кылат. Анан бир күнү сабакка келет, бир күнү келбейт. Бир күнү келет, бир күнү келбейт. Эки күн келсе, бир күн келбейт, ушундай. Анан Имам Азам эмне кылат? Демек ар бир устат, агай өзүнүн окуучулары жөнүндө толук маалымат болуш керек деген сөз. Атасы менен турабы, апасы менен турабы, ата-энеси менен турабы, ата-энесинин абалы кандай, буга көңүл бурабы, бурбайбы дегендейчи. Ошого жараша анан устат, агайлар эмне кылыш керек? Мамиле кылыш керек. Мисалы баланын балким бунун атасы жок болсо, өзү атасыз өскөн бала баары билинип калат. Баары жетим да деген сөздөрдү сүйлөп албаш керек, абайлаш керек. Же тескерисинче энеси өтүп кеткен болсо, эненин тарбиясын сен көргөнсүңбү я бала? Апаң үйрөткөн эмеспи сага муну деп айта берсе, жемелей берсе, балага катуу тие бериши мүмкүн. Эмне үчүн? Апасы жаш кезинен эле, жаштайынан эле апасынан ажырап калган болушу мүмкүн, экөө ажырашып кетти. Же болбосо апасы өтүп кеткен болушу мүмкүн, Кудай сактасын. Ошон үчүн ар бир устат окуучулар жөнүндө толук кандуу маалыматты билиш керек, ошого жараша мамиле кылыш керек. Ошондон Имам Азам рахматуллахи алейх Имам Абу Юсуфту эмне кылат? Издеп жөнөйт. Бул эмнеге бир күн келет, бир күн келбейт? Бир тактайынчы деп. Анан изилдеп акырын барса, апасы экөө тиричилик кылат экен. Анан тиричиликтен бошобой келе албай калат экен сабакка. Анан апасына жолугат. Жолугуп анан сурайт: "Эмне үчүн Абу Юсуфту жөнөтпөй атасың?" десе, "Экөөбүз элебиз, мен элдин кирин жууп окат кылам" дейт. Анан күнүнө канча аласың анда десе, күнүнө 1 дирхам алат да, ушу 1 дирхам тегерегинде. Анан айтат: "Мен ошол акчаны берип турсам, күнүндө таба турган акчаңарды, Абу Юсуфту сабакка жөнөтүп турасыңбы" дейт. Мына стипендия деген маселе ушундан келип чыгат. Анан ошентип колдоо тыйын да. Анан Имам Азам рахматуллахи алейх эртеси чакырат, ошентип Имам Абу Юсуф күндө сабагына барат, сабагына баргандан кийин жана тыйынды алат, үйүнө келет, апасына берет. Ошентип үйүндөгү тиричилиги да токтогон жок. Айтор жыйынтыгында Имам Абу Юсуф мына дүйнөлүк деңгээлдеги Ханафи мектебин бекемдеген 3 аалым болсо түптөгөн. Ошонун бирөөсү болуп калды. Мисалы Имам Мухаммад, Имам Зуфар деген эң чоң шакирттер болгон да, ошонун бири, эң чоң шакирттеринен. Мына ошол сыяктуу Имам Азам рахматуллахи чоң даанышман, даанакер, акылдуу киши болгон. Кандай гана чечим чыгарбасын, түздөн түз өзү чечим чыгара берген эмес. Шакирттерине тыштаган, шакирттерди талкуулаган, оюн билдирген. Анан Имам Азам рахматуллахи алейх эмне кылган? Шарият эрежелерин, жыйынтыгын чыгарган. Анткени себеби мындан да эмне сабак алабыз? Балдарыбыз мисалы биздин айталы бир 5 эркек же 2 кызыбыз боло турган болсо, мисалы ар бир кишини мисал кылып атабыз.
бирөөсү менен эле кеңешип, калганы менен кеңешпей коюп, же болбосо муну мен айтканды гана кыласыңар деп буйрук берип коюп эле кетип калуу же андай болбойт экен. Балдар, бүгүн эшиктин алдын мондой өзгөрткөн атабыз, же коро жайды монтип өзгөрткөн атабыз, же үйдү мондой стилде алмаштырсак, кышкысын жылуулуу да мындай болот экен. Силер кандай дейсиңер? Тыйынга, жарыкка төлөгөн төлөмдөрүбүз дагы үнөмдүү болот экен деген сыяктуу сөздөрдү ачык айтыш керек экен. Анан балдар да сүйүнөт экен. Атабыз биз менен кеңешип атат деп. Демек, балдарыбыз бизге оюн ачык айта ала турган болуш керек. Жана үй бүлөсүн коргой ала турган болуш керек. Үй бүлөсүн сактай ала турган деңгээлде ой жүгүртүш керек. Мындай замкнутый деп коет го, мындай жабык болуп калбаш керек. Кулптанып калбаш керек. Анан көкмө сен башың иштебейт, сен колуңан эчтеке келбейт деп басын төбөрө турган болсо, бала менен атанын ортосунда душмандык эмне болот? Күчөп мөмөлөп калышы мүмкүн. Кудай сактасын. Жана кандай гана учур болбосун, жаңы намаз үйрөнүп аткандар болсо, тарай намазына кыстап алып келип албайлы, абайлайлы. Өмүрү намаз окуган болбосо. Мисалы, кээ бир жерлерде бар, чакан намазканага атайын сүйлөшүп алышат. 5 күндө Куранды хатым кылсак, же 6 күндө хатым кылсак, кээ бир жерлерде бар, 2 күндө хатым кылгандар бар. Кайсы бир жылы эсимде жок, так 1 күндө бүтүргүлү деген сөздү уктук. Интернетте да жүрөт. Анан 2 күндө бүткөндөрүн көрүп эле жүрөбүз, 3 күндө бүткөндөрүн. Ошондой жактарга ээрчитип алып барып албайлы. Себеби дегенде көңүлү калып калышы мүмкүн. Этияттап, акырында үйрөтүшүбүз керек. Анан кээ бир мечиттерибиз бар, 10 сүрө менен эле же болбосо кыска сүрөлөр менен окуйт. Ошондой жактарга апарганыбыз жакшы. Анан эми 5 маал намаз окуган адамдар болсо, анда жана күнүнө 1 пара окуган жерлерге ээрчитип барсак, же мен намазды үйрөнүп албай атам деген адамдар, жаштар болот да эми, кошуналарыбыз, туугандарыбыз дегендей. Ошондой туугандарыбыздын баардыгын жанагындай тарай намазына ээрчитип бара турган болсок, 20 рекетти күнүнө окуй берип, так чалып, сонун болуп таптар үйрөнүп калат. Бул да чоң мүмкүнчүлүк. Болгону айттык го жана жогоруда, жай үйрөтүшүбүз керек. Наср ибн Асим Ал-Лайси деген табиин өткөн. Табиин деген сөз ээрчүүчү да. Бул сахабалар менен пайгамбарыбыздын жоло жолдоштору менен замандаш болуп жашаган, бирок пайгамбарды көргөн эмес. Ошондой Наср ибн Асим деген инсан өткөн. Бул араб тамгаларынын алфавиттерин кайра башынан тескеп, кайсы жерине чекит коюш керек, точка, кайсы жерине чекит койбош керек деп, ошолорду тескеп чыккан киши. Өзү бул араб тилинин грамматиги болгон, жана фасих бул чечен болгон. Ушунчалык сөзгө чебер, мыкты инсан болгон. Хаччач Az-Залим деген сакафи өткөн. Ушул кишинин буйругу менен тамгаларды жалат, элдер кыйналып кетти. Ар бир тамгаларды кайра башынан тескеп, түшүнүктүү кылып, кайра башынан тескеп жазып чык дегенде, ошону иреттеп жазган ушу Наср ибн Асим деген инсан өткөн. Ушул киши риваят кылган хадисте келет. Санаты сахih. Санаты деген сөз билесиздер? Баягы тизмеги деген сөз. Баягы кыргыз тилинде деле ошо эсеп, тизмек деп которулат. Иснат баягы сүйөнүлгөн жагы. Кайсы сахабадан кайсы сахаба укту, андан ким укту, андан ким укту. Ошол байланыштыруу да бири-бирине. Ошол жагы ишенимдүү, бекем болгон хадисте келет. Бир киши келет. Ар кандай түрдүү адамдар бар да. Алланын элчиси, ассаламу алейкум деп учурашабыз го биз. Ошол сыяктуу тиги келип, учурашып, өзүнүн учурашуу жолу менен, кандай учурашса да ошондо учурашып, келип отуруп, мен ислам динин кабыл алайын, ыйман келтирейин, болгону бир шарт менен дейт. Мен күнүнө 5 маал намаз окуй албайм. 2 эле маал намаз окуйн дейт. Баягы шарты туура эмес болсо дагы, шарты ислам эрежесине дал келбесе дагы, болбосо бир күндө кача намаз окуйбуз? 5 маал намаз окушубуз керек да. Ушул эрежеге каршы келсе дагы пайгамбар алейхиссалам эмне кылды? Макул деди. Эң негизги эсеп намаз окуп калсын деди. Айтор 2 маал намаз окуса да окуп калсын, кийин калган 3 маал намазды, 2 маал намазды эмне кылат? Өзүнө тартып алат деген мааниде. Ачамчалар болгон да билесиздер. Окусаң 5 маал намаз оку, окубасаң окубай эле кой дегендер болгон. Буну эмне деп коебуз? Мутаассип, андай фанатизм, караңгылык, түркөйлүк десек да болот. Бул пайгамбардын өмүр баянын, сахабалардын баардыгын айткан сөздөрүн жаттай ичип алгандай сүйлөгөндөн абайлашыбыз керек. Эч ким кепилдик бере албайт. Мен бейишке чыгам, мен кирбегенде ким бейишке чыгат деп эч кимибиз айта албайбыз. Айткен себеби Абаса сүрөсүндө Алла Таала Куранда ушундай деп айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Амма ман истагна
Kim özün muhtaç emesmin деп esептеп қалса, Насафи tafsirde келет, kim özünün amalına, alım ilimine, qары qıraatına, көп балалуу балдарына таянып қалса, Алла Таала таянған нәрсесіне тыштап қояды дейді. Бұл деген сөз өзінің мейірімін, райымын Алла Таала не қылып алып қояды, берекесін тартып алып қояды деген мағынада. Демек, қандай ғана учур болбосун, дарат алсақ дағы, намаз оқысақ дағы, біреуге жақсылық қылсақ та, Құдай үшін қылып атам дешіміз керек. Қаул қылау қылбай, ал Құдайдың иши. Демек, жұмабектер бар деп бүгінгі күнде тамашалап айтып қашады ғой. Жұмаға ғана келеді деген сөз. Кейбір бар айтбектер де бар. Айт намазға ғана келеді, жұмаға келбейді. Жұмаға келгенде атайын жуынып, тазаланып, жытты атырлардан севініп алып, жытты атырдан севінетсе кейбір бар, 10 метрден нары жыт ұрып тұрады. Абайлаш керек. Адамдардың көңілін айлантып албашыбыз керек. Бүгінгі күнде медицинада дәлел отпайбы? Иштеги боор бұл адамның ауа арқылы кирсе да ошону тазалайды екен да, тазалап турана денеге эмне кылат, өткөрүп берет. Ушунда Кудай Таалам сонун күчтүү кылып жараткан экен да боорду. Ошон үчүн адамдар менен жакын келгенде жыты билинсе, алыс турганда жыты билинбесе, ошондой атыр севинген дурус, жакшы. Себеби жолдо баратканда кээ биринин көңүлү айланып, кусуу кириши мүмкүн жана башка. Ыңгайсыз маанай пайда болуп калбаш үчүн. Мына ушулдан биз үлгү алабыз. Айт намазға келіп атабы? Келсең, сен биринчи 5 малға кел, айт намазың жарабайт, сен 5 мал намаз окуп алгандан кийин деп биз айтпашыбыз керек. Же жума 5 мал намаз окугандан жума намазың намаз эмес. Сен биринчи 5 мал намаз оку, анан жумага кел деген көрт акыбалар дагы болгон. Бүгүнкү күндө да бар болушу мүмкүн. Этиятташыбыз керек. Анткени көпчүлүккө көз сүртпө деген дагы атабыздан сонун накыл кеп бар. Чында көпчүлүк үстүнө асылып алып, силер деген мынаундайсыңар, мынау адамда бейиштик болуп, мыналар тозок болот деп айта албайбыз. Пайгамбардын хадиси бар. Бир адам болот, бейиштин амалын жасай берет, бейишке киришине бир карыш калган. Бул деген сөз бул дүйнөдөн о дүйнөгө узаарда деген сөз. Бир карыш калганда капырлык жумушка өтүп кетет да, тозок болуп калат дейт. Бул деген сөз тозоклук амалдарга, тозоктун амалын кылат дагы тозокко кирип кетет. Тозок аркылуу бейишке кириши мүмкүн же тозокто калып калышы мүмкүн. Мына ошондой тескерисинче bir адамдар болот, тозоктун амалын кыла берет, бирок тозокко түшүнө бир карыш калганда, бейиштин амалы Кудай ынсап берип, бейиштин амалын кылып, ал адам тобосу кабыл болуп, бейиштин амалын жасаган үчүн анысы да кабыл болуп, түздөн түз бейишке чыга турган болуп калат деп. Ошон үчүн эч кимге кепилдик бере албайт. Ошон үчүн узкуру махасина маутакум, өтүп кеткен адамдарыңар жакшы жагын сөз кылгыла деп. Ата-бабаларыбыздын жакшы жактарын сөз кылышыбыз керек. Өңгөсүн албай эле коюңузчу, 7 атабыз. 7 атабыз тең атабыз, чоң атабыз, бабабыз, бубабыз болуп кете берет го. Şu 7 атабыз тең ачык айтканда мусулманча үйлөнүшкөн. Мусулманча аталарыбызга ысым ыйгарышкан, ат коюшкан. Жана о дүйнө сапар ала турган болсо, мусулманча жаназа окуп жерге беришкен. Канчалык динге каршы чыкпайлы, баары бир ислам дини менен күнүмдүк жашообузду дини жашообуздагы мисалы бала төрөлүү жөрөлгөлөрү, кызды узатуу жөрөлгөлөрү, адамды жерге берүү жөрөлгөлөрү баардыгы эмне болот? Мусулманча болот атпайбы? Мисалы көлдөн чыккан Жетаке бар, таластан чыккан Жеңжок атабыз бар, Тоголок молда атабыз бар, жана өзүбүздүн 7 атабыз. Бүт Манастын эпосунда, Манас эпосунда да келет. Манас өзү 5 мал намаз окуп атканы. Бай айтат го, колун сууга салганы, колуна даарат алганы деп. Бутун сууга салганы, бутуна даарат алганы деп. Саякбай Каралаев атабыздын версиясынан көрсөк болот. Сагынбек Орозбаковдун версияларын ошолордун баары окусак, бүт мусулманчылыкты биздин ата-бабаларыбыз канчалык деңгээлде карманган, бүт баары так айтылган. Эртөчтүк атабыз деле эпос болсо дагы 40 айтат го, 40 күнгө жерге кирип кеткени. Ошол баягы сопчулуктан кабар берет бул зикир чалып. Ошондой мусулманчылыкты карманган, ушулардан дагы биз акылдуу болуп кете албайбыз да. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Мусулманчылыкты жергиси келген, эми жерип деле кыятпайт. Болгону бул тынч жашап, сонун өнүгүп, бактылуу өмүр сүрүп аткан элге бир бүлүк салып, бирине бирин карама каршы кылып, өнүктүрбөй, өстүрбөй, бири-бири менен чабышып жата берсин деген атайын сырт жактын бир пикирлери болушу мүмкүн. Мисалы мен кече жакында умрага барып келдик, 1 ай болуп калды. Ошол жерде жума намазды окуйбул деп турсак, кайсы бир тарап унутуп калдым. Бир жа өлкөнүн бир арабы экен. Сөздөн сөз чыгып отуруп,
Каяктан келдиң дейт. Анан мен айттым, ушу Кыргызстандан келдим. Жакшы, шарият кандай дейт. Бизде Ханафи мектебин карманабыз, Ханафи мазхабын. Анан бизде дин Орто Азия боюнча эң алдыңкы орунда турат, эркиндик боюнча. Аябай эркиндик бизде сонун. Көчөдө да намаз окуйбуз, шарт ошого туура келип калса. Үйдө деле намаз окуйбуз, мечиттерде де намаз окуй беребиз. Аябай сонун биздики. Эркиндик абдан сонун берилген. Десем анан айтып калды. Байпакка мас тартасың деп калды. Анан мен аябай күлкүм келди бир чети. Анан бир чети бооруң ачыйт. Анан айттым, дүйнөдө эмне деген абалдар болуп атат, акыбалдар болуп атат. Бир дагы адамдар кырылып атат, согуш болуп көрүп атасыңар. Силер араб өлкөлөрүнөн бирөө чыгып барып, мына зулум кылдыңар, туура эмес кылдыңар деп айта алдыбы? Эч ким айта алган жок. Бирок биздин ажообуз айтты, мына зулумду кылдыңар, мындай кылбашыңар керек эле деп. Бизде ушунчалык эркин, жакшы. Биз ушундай өлкөдө жашайбыз. Абдан жакшы биздики. Деген мааниде айтсам, кайра туруп калды. 14 кылым мурда эле чечилген байпактын маселесин 14 кылымдан кийин келип алып, дагы ушу байпак жөнүндө сүйлөп атасың. Байпактын айланасына калдың. Ал эми Америка, Европа, Кытай жана башка өнүккөн өлкөлөр айды биз башкарабыз. Биз айда мондой тиричилик кылса болот. Айда мондой нерселерди уюштуруп аткарсак болот. Айда мондой нерселерди алып жерге алып түшүп, ушу нерсени иштеп чыксак болот деп. Мына бүгүнкү күндө кабарларды угуп атабыз. Кытайда угуп атабыз, канчалык деңгээлде чындыгы бар, аны тасташ керек. Алтындын алтынга окшош алтын жасап чыгып атат. Бриллиантка окшош бриллиант жасап чыгарып атат. Сапаты, деңгээли, бышыктыгы өзүндөй деп. Бааларын ылдый чүрүп койду. Мына ошондой нерселер болуп атат. Ал эми болсо тиги биздин тууган эмне болуп атат. Эми арабтын баарын андай деп айтпайбыз, бирок бирөөсүн айтып атам да. Мисалы, илимдүүлөр, аалымдар дүйнөлүк деңгээлде Гарвардта лекция өткөн Рамадан Ал-Бути окшогон араб чоң шейхтер бар, окумуштулар. Бүгүнкү күндө биз босо-босона бара албашыбыз мүмкүн. Бул баарына тиешелүү эмес. Ошого окшогон деңгээлдер бар. Кыргызстанда да ушундай. Буга байпакка мас тартат, тартпайт. Ана буга митебиз, ана тигинтебиз деп ушу менен будуң чардын талаш болуп, 2 китеп окубайт же 3 китеп окубайт. Мисалы, бир айда бир жолу ушундай кылыш керек экен да. Бир жылда бир жолу 10 китеп окушум керек, 7 китеп окушум керек деп тизмектеп коюп алып китеп окугандар бар. Ошентип китеп окубасак, биз шариятты деле түшүнүп кыйнатпайбыз. Өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн бир маданиятыбызды терең өздөштүрмөйүнчө шариаттын тарыхын, шариаттын маданиятын эч качан терең ой жүгүртүп амал кыла албайбыз. Ошондуктан биз даанышмандык менен шариятты экөөнү бирдей ала жүрүшүбүз керек. Эгерде даанышмандык болбосо, шарият боюнча бир күндө канча мал намаз окуйсуң десе, 5 мал деп айтат да, кесе. Чынында ошондой. Эгерде даанышмандык жок болсо, муну жогорку хадисти окуяны билбесек, жок 2 мал намаз болбойт ал, бул шартка өтпөйт ал деп. Туура эле. Койгон шарты туура эмес. Бирок пайгамбар эмне кылды? 2 мал болсо да окуй берсинчи, анан кийин 3 малы кошулуп кетет деп пайгамбар кабыл алды. Жок, окусаң 5 мал окуйсуң, болбосо иманыңды кабыл албайм деген жок пайгамбар. Мына бүгүнкү күндө биз да ошондой болушубуз керек. Ой, келиңиз. Ахирет күнү айтат го, бир жолу чекесин жерге тийгизип сежде кылган пендем бар бекен, ошону болсо да бейишке киргизейин деген Алланын чакырыгы болот. Мына ошондой үмүт менен биз эмне кылабыз? Адамдардын баардыгын жакшылыкка чакыра беребиз, сооп иштерге чакыра беребиз. Биз сен тозокко түшөсүң, сен капыр болдуң, тозокко түшөсүң, сен мусулман болдуң, бейишке чыгасың деп сорттоочу адам болбошубуз керек. Муну Кудай Таалам сорттойт аны. Кудай Таалам аны таразалайт. Биз таразалоочу болбошубуз керек. Эми Алла Таала ар бирибиздин туткан орозолорубузду, окуган намаздарыбызды кабыл этсин. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде токчулук, молчулук болсун. Кудай буйруса, мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын далага жеткире турган, көкүрөгүндө иман толгон, акылында билим толгон, кол утунан пайдалуу өнөр кесип төгүлгөн, мамлекетибиздин мамлекет болушуна түптөп кеткен 30-тун тегерегинде бул мыкты адамдарыбыз болгон экен, аталарыбыз. Бирок тарых бетинде ошо Касым Тыныстанов, Жусуп Абдурахман, Ишенал Арабаев аталарыбыз айтылып жүрбөйбү? Анын айланасында дагы Касым атабызды Касым кылган, Жусуп атабызды Жусуп кылган, Ишенал атабызды Ишеналы кылган. Жалгыз аттын аты чыкпайт, аты чыкса да чаңы чыкпайт. Жалгыз терек токой болбойт дейт го. Булардын ушундай залкарлык даражага жетишине айланасындагы шакирттери, устаздары болгон. Ошол аталарыбыздын таштап кеткен өлкөсүнө, мамлекетине, мындай айтканда биздин мамлекетибизге эч жерине кыянат кылбай, артта келе турган келечек муундарыбызга эч жерине кыянат кылбай, сак саламат өткөрүп бере турган муундардан кылсын.
мамлекетибизге Кудай таала өнүгө берсин. Мамлекеттин атын даңкына жеткире турган аалымдарды, каарыларды, эл баккан, журт баккан залкар, доктор, профессор, ишкер, мамлекетчил уул урпактарыбызды Алла таала ыроолоп ченебей берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.